Аудиокитеп Ғапыр Мадаминов. Өзін өзі тарбиялоо асыл инсандық сапат. Бүтпөс китеп. Умтулуудан адат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тағдыр жаралат. Теккери. Ғапыр Мадаминовтың бұл китеби Китеп Кейжи басмасында 2021 жылы басып чыгарылган. Бұл китепке өзін өзі тарбиялоонун мазмуну, мааниси, зарылдыгы, багыттары берилген. Студенттерге, мугалимдерге, илимпоздорго жана бардык окурмандарга арналат. Киришүү азыркы коомдо жаштардын тарбиясы, алардын жашоого, билимге, эмгекке мамилеси, адамгерчилиги көпчүлүктү кабатыр кылууда. Бардык мектеп, окуу жайларында эң сонун темадагы тарбиялык саат, иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бирок ошолордун таасири менен жаштардын тарбиясындагы өзгөрүү сезилбестен кайра эгоизм, ташкоордук, жалкоолук, ичтарлык, акча, пайда, атак-даңкка умтулуу, адамгерчилик, гуманизмден алыстоо жана башка көбөйгөнсүп сезилет. Булардын көп себептеринин бири бизде жаштарды өзүн өзү тарбиялоого ички керектүүнү, кызыгууну ойготпогонубузда, анын мазмун маанисин түшүндүрбөгөнүбүздө, үйрөтпөгөнүбүздө болуусу мүмкүн. Деги эле коомубузда тарбиялоонун баалуулугу жетишпегендигинде деп ойлойбуз. Бул корутундуга мен окуучу, студент жаштар менен 25 жылдык эксперименталдык тажрыйбалардын негизинде иштеп келип олтурам. Ошонун негизинде ар кайсы тарбиялык иш-чара качан тарбиялануучуларда тарбия алууга ички муктаждык, кызыгуу ойгонгондо, өзгөчө өзүн өзү тарбиялоого каалоо жана жөндөн пайда болгондо жакшы натыйжа берүүсү белгилүү болду. Өзүн өзү тарбиялоого үйрөтүүгө биздин үй-бүлөдө, мектептерде жеткиликтүү маани бербей келгендигибиз коомубуздагы тарбия проблемаларынын негизги себептеринин бири болуусу мүмкүн. Бул китепчеде ошол өзүн өзү тарбиялоонун мазмун, мааниси жана зарылдыгына кеңири токтолдум. Ошондой эле өзүн өзү тарбиялоонун багыттары, метод, жолдору, тарыхта белгилүү инсандардын өзүн өзү тарбиялоосунун үлгүлөрү жөнөкөй, элге түшүнүктүү тил, ыкма менен баяндалды. Китепчеде инсандын өзүн өзү тарбиялоосунун жолдору кыскача план программасында берилди. Турмуштук мисал катары Баткен облусунун Лейлек районунун номер 3 мектеп гимназиясында 1996 жылдан бери тажрыйба сынактан өткөрүлгөн окуучулардын өзүн өзү тарбиялоонун кээ бир мисал үлгүлөрү жана алардын натыйжалары да баяндалды. Өзгөчө адамдагы терс сапаттарды жоюп, жакшы сапаттарды өстүрүүнү, тарбиялоону ал үчүн жасалуучу көнүгүү, амалияттык иштердин кыскача үлгү мисалдары келтирилген. Атайын бөлүмдө жаш курагына ылайык өзүн өзү тарбиялоо 3-4 жаштан 90-100 жашка чейин өзгөчөлүктөрү, өзүн өзү тарбиялоонун багыттары учкай баяндалды. Айылдан баштап республикага чейинки дүйнөлүк белгилүү инсандардын өзүн өзү тарбиялоосу жөнүндө кыскача кызыктуу маалыматтар берилген. Булар окурмандарда өзүн өзү тарбиялоого кызыгуу, абаз ойготот деп ойлоймун. Китепчеде өзүн өзү тарбиялоо жөнүндө икаялар менен бирге ыйык китептердеги Куран, хадис, баалуу ойлор, улуу инсандардын ой-пикир сунуштары берилди. Булардын баары көп жылдык эксперименталдык тажрыйба, түрдүү китеп булактардан, көп жылда издеп чогулткан маалыматтар жана ушул тема жөнүндө турмуш казанында аралашып жүргөн адамдын ой корутундулары катары алгачкы саамалык деп кемчиликтерин кечирип кабыл алсаңыздар ыраазы болмок элем. Толук иликтеп, ар тараптуу жазылды деп айта албайбыз. Максатыбызда чакан колдонмо китеп болуусу. Бул чоң иштин башталышы. Ошол үчүн китептин чоң бир аты бүтпөс китеп. Тиешелүү бөлүмдөрдө жана китептин акырында өзүн өзү тарбиялоого жардам берүүчү адабияттардын да тизмеси сунушталат. Өзүн өзү тарбиялоодо ар кандай инсандардын өзгөчө жетишкен улуу инсандардын, айланабыздагы жөнөкөй адамдардын, окуучу, шакирттерибиздин да мисалдары келтирилет. Бул китепчеде өзүн өзү тарбиялоо темасын илимий стиль менен берүүдөн бир аз четтеп, жөнөкөй, элге түшүнүктүү, популярдуу, жадык тил менен баянdoого маани бердик. Себеби бул эмгек жалпы жөнөкөй адамдарга арналат. Ошол эле учурда илимий көз караштарга негизделип баяндалды. Ыйык Куранда айтылат:
Аллах бир коомго берген жакшылыктарын ал коом өздөрүн өзгөртмөйүнчө өзгөртпөйт. Жаратуучу адамдар өздөрүн өзгөртмөйүн алардын рызкысын жана жашоосун жакшы жакка жана жаман жакка ал адамдын өзүнө жана аракетсиздигине жараша болот, өзгөртпөйт. Аллах адамдар өздөрүн өзгөртмөйүн алардын акыбалын өзгөртпөйт. Демек, адамдар өздөрүн өзгөртсө, ошого умтулса, анан Кудай жардам берет. Ал эми адам өзүн өзү өзгөртүү үчүн өзүн өзү тарбиялоосу керек. Башкача айтканда, өзүнүн кулк мүнөзү, ишеними, адаты, пейили, оюну, жашоосу өзүн тарбиялап өзгөртүүсү керек. Өзүн жамандан кайтарып, жакшыга багыштоосу зарыл. Ал үчүн өзүнүн ичиндеги жана сырттан келген тоскоолдуктарды жеңип чыгуусу керек. Өзүн өзү тарбиялоонун мазмуну, мааниси жана зарылдыгы. Өзүн өзү тарбиялоо инсандын максаттуу, аң сезимдүү, ишмердүүлүгү болуп, адамдын өзүн өзү талдоосу жана ошонун натыйжасында терс сапаттарын кыскартып, оң сапаттарын өстүрүп, өзүн өзү өзгөртүп, өркүндөтүүгө багытталган иштери. Өзүн өзү тарбиялоо улуу инсандык сапат. Өзүн өзү тарбиялоо бул адамдын калыптанган идеал, ынанууларга ылайык, аң сезимдүү коюлган максатка карата өз личностун өзгөртүүгө, өз личносттук потенциалын ачууга багытталган ишмердүүлүгү. Өзүн өзү тарбиялоо коомдогу баалуу социалдык сапаттарга тарбиялоо, билим, билгичтик, ишеним, жүрүм-турумдагы шайкештиктерге ылайык келүүгө жетишүү, башкаларды түшүнө билүүгө, өзүн башкалардын ордуна кое билүүгө, эмоционалдык, интеллекттик, эрктүүлүк жактан өнүгүүгө жетишүү. Ийгиликке жетүү үчүн адамга 2% талант жетет, калган 98% эмгек деп айтылат. Ошол 98% бул өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү экен. Ой пикирин, мүнөзүн, адатын, көз караштарын, пейил баалуулуктарын, жүрүм-турумун, мамилесин, максатын, тилегин, ишмердүүлүгүн, ынанымын, жашоого туюмун, активдүүлүгүн, мотивдерин жакшы жакка өзгөртүү. Өзүн адилеттүүлүк, ыймандуулук, акыйкат, жакшылык, көз карашы критерийи менен өлчөп, баалап чыга билүү. Мына ошондо жакшы сапаттарды бекемдеп, терс сапаттарды жоюуга киришесиң. Өзүн өзү тарбиялоонун башталышы бул аң сезимдердин инсандык өнүгүүгө багыт алуунун, жан дүйнөнүн байлыгынын белгиси. Өзүн тарбиялоо адамдан эрктүүлүктү, жеке уюшкандыкты, жоопкерчиликти талап кылат. Өзүн өзү тарбиялоонун компоненттери өзүңдү аңдап билүү, талдоо, максат, план, милдет, идея, идеал, үлгү, өзүн өзү көзөмөлдөө, коррекциялоо, максатка багытталган ишмердүүлүк, өзүн өзү буйрук, отчет берүү, милдет, парз, жоопкерчилик, адилеттүүлүк, чынчылдыкты тарбиялоо, адамдын ою, иш-аракетине жогорку мазмун, маани берүү. Өзүн өзү тарбиялоо үчүн алгач личность белгилүү даражада өсүшү, өнүгүшү, өзүн аңдап билүүсү керек. Ал үчүн өзүңдү өзүң анализди, сын көз менен карап, оң терс жактарыңды, кемчилик, мүмкүнчүлүктөрүңдү, акыл-эс, билим, тарбия деңгээлиңди аныктап бил. Үйдө, жамаат, коомдо, өз ордуңду сезе бил. Өзүн өзү тарбиялоо бул жалпы тарбиялануу, өз алдынча билим алуу, өзүн өнүктүрүү, инсандык өнүгүү жана башкалар менен тыгыз байланышта болот. Өзүн өзү тарбиялоонун багыттары: дене бой, ден соолук тарбиясы, акыл-эс, ыйман, адеп тарбиясы, эстетикалык тарбия, ымала маданиятка тарбия, терс сапаттарды жоюп, жоготуучу тарбия, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо, мекенчилдик, атуулдуулукка тарбиялоо, кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо, өзүн өзү тарбиялоонун шарттары: тарбиялык таасир берүү, социум, максатка багыт, ишмердүүлүк, позитивдүүлүк, үлгү, мисал жана башкалар. Өзүн өзү тарбиялоонун критерийлери: ден соолугу, саламаттыгынын, адеп ыйманынын, пейил мүнөзүнүн жана башкалардын жакшырышы, терс сапаттарынын жоюлуусу жана башкалар.
Өзүн өзү тарбиялоонун методдору окуп, көрүп, машыгып, көнүгүп, жасап, аткарып жана башка өзүн өзү тарбиялоо. Ошондой эле өзүн өзү буйрук, тапшырма берүү, милдеттенме алуу, өзүн көзөмөлдөп ат жөп берүү. Өзүн өзү тарбиялоонун жыйынтыгы адамгерчилик, инсандык жакшы сапаттардын өсүп, терс сапаттардын кыскарып, инсандык өнүгүүгө багыт алуусу болот. Булар жөнүндө болочокто иштеп окуу багытында кеңири баяндалат. Ошентип, өзүн өзү тарбиялоо бул адамдын өзүн өзү аңдап, сезүүсүнөн баштап, өспүрүм улгайган жашка чейин, башкача айтканда 80-100 жашка чейин улануучу узак мөөнөттүү жараян. Кылым жашасаң, кылым оку демекчи, кылым жашасаң, кылым өзүңдү тарбияла. Өз кемчилик, артыкчылык, мүмкүнчүлүктөрүн көрө билүүсү бул анын жетиктигинин көрсөткүчү жана өзүн өзү тарбиялоосунун өбөлгөсү. Ар адамда жакшы болууга табигый умтулуу бар. Өзүн өзү тарбиялоо качан жана эмнеден башталат? Адам эс тартып, билим тарбиянын зарылдыгын жана баалуулугун түшүнүп, сезген кезден өзүн өзү тарбия зарылчылыгын түйүп, анын жолдорун издеп таап, билген кезден башталат. Албетте, өзүн өзү тарбиялоо алгач үй-бүлөдө, бакчада, мектепте, жамаатта берилген тарбиянын таасиринен башталат. Мыкты тарбиячы, ата-энелер, жетекчилер жана жаштарды тарбиялап эле чектелбестен, алардын жан дүйнөсүндө өзүн өзү тарбиялоого кызыгуу, керектөө ойгото билүүсү керек. Мүмкүн чыныгы күчтүү тарбиячы ошондо билинет. Өзүн өзү тарбиялоо бул алгачкы тарбиянын, башкача айтканда, ата-эненин, мугалимдик тарбиянын натыйжасы, логикалык уландысы десек болот. Ошону менен бирге, ошол тарбиялар жаштарда өзүн өзү тарбиялоого кызыгууну эле ойготпостон, өзүн өзү тарбиялоонун ыкма жолдорун да үйрөтүүсү керек. Ошондо бул процесс өмүр бою токтобой улануучу айныгыс жараян болуп жүрөт. Башкача айтканда, жакшы тарбия өзүн өзү тарбиялоонун башаты. Өзүн өзү тарбиялоо өзүн өзү өнүктүрүүнүн, инсандык өнүгүүнүн башаты. Өзүн өзү тарбиялоо адамдын өмүрүндөгү максатын аныктап, ага жетүүнүн жолдорун, планын түзүүдөн башталат. Ошол максатка жетүү үчүн ар күн, ай, жыл сайын ыраттуу эмгектенүү, өзүн ошого ар тараптуу даярдоодон башталат. Адам жашоодогу максатын аныктап, кесибин тандап, өзү үчүн зарыл инсандык сапаттарды аныктап, белгиленгенден кийин ошого зарыл мүнөз, касиет, билим, билгичтик жана башка өзүндө тарбиялоого кызыгып, издене баштайт. Бул өзү эң жакшы башталыш. Эгер ата-эне, мугалим окуучуну ошол даражага чейин алып келип, андан ары ошолорго жетүүгө жалпы багыт берсе, анда улуу инсандык сапатты аткарган болор эле. Андан ары окуучунун өзүн өзү өстүрүп, тарбияланышына ишенсе болот. Өзүн өзү тарбиялоо алгач адамдын өзүн өзү талдоосунан жана ошонун негизинде өзүнүн оң жана терс сапаттарын аңдап сезүүсүнөн, аныктоосунан башталат. Мисалы, мугалимден, ата-энесинен алган тарбиялары, телевизор, интернет, адабият, китептерден алган таасиринин негизинде өзүнө ак ниеттүүлүк, чынчылдык, эмгекчилдик, тырышчаактык жана башка жакшы сапаттарынын бар экендигин билүү жана ошол сапаттарына таянып, өзүн өзү тарбиялоо жакшы. Ал үчүн адамдын көзгүсү адам демекчи, өзүңдү башкалардын көзү менен карап, дос, ата-эне, тарбиячынын көзү менен карап үйрөн. Ошол эле учурда өзүңдөгү жалкоолук, ичи тардык, текебердик, калпычылык, бошоңдук, чечкинсиздик, сөзүнүн өтөсүнөн чыкпоо, көрө албастык, кытмырлык жана башка терс сапаттарынын бар экендигин билип, аларды жоюуга тырышуу, өзүндөгү кемчилик, каталар менен күрөшүү эң жакшы натыйжа берет. Демек, өзүн өзү тарбиялоодо эң башкысы өзүн талдап, анализдеп, таанып билүү, күчтүү, алсыз жактарын аныктап, ошолор менен иштөө. Мында башкалардын көзү менен өзүндөгү кемчиликтерди билүү пайдалуу. Өзүн өзү тарбиялоодо өзүн өзү таанып билүүдөн кийинки негизги маселе өзүн тарбиялоонун максат багыттарын аныктоо. Мүмкүн болсо, план программасын түзүү жана ошол багытта тынымсыз өзүнүн үстүнөн иштеп машыгуу. Ал үчүн
өзүнө өзү буйрук берип, милдеттенип алып, өзүн өзү көзөмөлдөө жана зарыл учурда өзүн өзү сындап, сыйлап, колдоп, жазалоо, өзүн өзү тарбиялоо бул максатка багытталган ишмердүүлүк жараян. Ал эми терс сапаттардын жоюлуп, инсандык жакшы сапаттардын өсүүсү, түзөлүү, өзгөрүү, калыптануу бул натыйжа. Башкача айтканда, өзүн өзү тарбиялоо бул Кудай деп ишеним менен тынымсыз өз кемчиликтеринин үстүнөн иштеп, өзүнүн пейили, мүнөзү, жүрүм-туруму, көз карашы, башкаларга жашоого болгон мамилесин түптөн өзгөртүп, түзөтүү. Ошондой эле үзгүлтүксүз эмгек аркылуу, өзүн өзү тарбиялоо аркылуу өзүн кайрадан түзүү, калыптандыруу, өзгөртүү, жакшыртуу, өстүрүү, түптөө болуп эсептелет. Эгер ар бир адам өзүн ич жагынан акыл-эс менен өзгөртүүнү, өркүндөтүүнү каалап, өзүн адеп-ахлак, ыйман жагынан өркүндөтсө, анда ал адам чыныгы асыл инсан болуп жетилүүсү карт тарыхтан тастыкталып келүүдө. Ал үчүн адегенде тышкы тоскоолдук, каршылыктар менен эмес, алгач өзүңдүн ичиңдеги начар, зыяндуу сапат, адат, илдеттер менен күрөшүп, ичитарлык, бузукулук, ачуунун тездиги, оройлук, калпычылык, наадандык, бекерчилик, ыкшоолук жана башкалар менен күрөшүп, аларды чечип, өзүңдү өзүң жеңип чык. Ошондо гана туура өсүү, өнүгүү жолуна түшөсүң. Албетте, бирөөлөр бул тарбиялык ишти ата-эне, мугалим жасашы керек деп айтуусу мүмкүн. Бул да туура. Ошентип тарбиялай эле келатабыз. Бирок натыйжа төмөн болууда. Анын себеби тарбия берүүчүлөрдүн эмгегинин тышкы таасири, балдардын өзүн өзү тарбиялоого болгон каалоосу, эмгеги менен биригип, жуурулушуусу, дал келүүсү кыйын болууда. Качан тышкы тарбия менен ички өзүн өзү тарбиялоо дал келсе, эң жакшы натыйжага жетүү мүмкүн. Адам баласы табиятынан өсүүдө, өнүгүүдө турат. Ал өсүү, өзгөрүү жакшы жакка да, терс жакка да болушу мүмкүн. Кептин баары үй-бүлө, бакча, мектеп жана башка социумдагы тарбиялык таасирден жана жакшы болууга болгон өзүнүн каалоосу, өзүн өзү тарбиялоосунда. Эгер социум, коомдо терс таасир көп болсо, жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет жана башкалар аркылуу үй-бүлө, мектепке жакшы тарбиялоо жеткилүү эмес болсо да, өзүн өзү тарбиялоонун туура жолуна түшкөн адам инсандык өнүгүүгө жетишип кете алат. Тескерисинче, үй-бүлө, мектеп, социум жакшы тарбия берип турса да, адамдын өзүндө жакшы болууга умтулуу, өзүн өзү тарбиялоо болбосо, жакшы натыйжа болуусу кыйын. Илимий адабияттарда тарбия бул инсанды калыптандырууга багытталган максаттуу ишмердүүлүк процесс болуп эсептелет. Адаттагы түшүнүктө тарбия жараянында тарбия берүүчү, ата-эне, мугалим жана тарбиялануучу болот. Бирок өзүн өзү тарбиялоодо адам өзүн өзү тарбиялайт. Башкача айтканда, тарбия берүүчүнүн да милдетин өзү аткарат. Мында балдар китеп, ата-эне, мугалим, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, турмуштан окуп, көрүп, угуп алган таасир, үлгү, мисал аркылуу өзүн өзү тарбиялап, өстүрөт. Албетте, алгач мектепке чейин үй-бүлөдө, бакчада, башталгыч класстарда ата-эне тарбиялап, өзүн өзү тейлөө, тарбиялоо жолдору багытталып, балдарга берилип, үйрөтүлүүсү зарыл. Андан соң эс тартып чоңойгон сайын балдар өзүн өзү тарбиялоого өтө баштайт. Мында баштапкы түрткү багыт берүүдө, көнүктүрүүдө ата-эне, тарбиячы, устаттын ролу чоң. Алар ошого даяр болуп, мыкты билүүсү зарыл. Өзүн өзү тарбиялоо үчүн балдарга алгачкы билим, билгичтик, таалим-тарбия, рухий, ыймандык жана башкалар зарыл. Булар өзүн өзү тарбиялоонун базалык пайдубалы, негиздери болот жана аларсыз өзүн өзү тарбиялоонун болуусу кыйын. Ал эми буларды балдар 2-3 жаштан ата-эненин, тарбиячынын
Мугалимдин тарбиясынан, мээриминен, алар айтып берген жомок, уламыш, аңгеме, макалдардан, үлгү мисалдардан, айлана чөйрөдөн, турмуштан алышат. Өзүн өзү тарбиялоого түпкү негиздерди чоңдордон алган балдарга өзүн өзү тарбиялоонун маанисин, баалуулугун түшүндүрүп, ынандыруу, үйрөтүп, көнүктүрүү зарыл. Ошондо балдардын өзүн өзү тарбиялоого кызыгуусу ойгонуп, жол жобо методдорун өздөштүрүп алса, анда өзүн өзү тарбиялоо процесси жүрө баштайт жана өзгөлтүксүз уланат. Балдар өзүн өзү тарбиялоо, жакшылоо, өзгөртүү, мыкты адамдык сапаттарга эгедир болуу үчүн тырышкан эмгеги, убактысы элге, коомго эле эмес, алгач өзүнүн, ата-энесинин, келечекте балдарынын бактылуулугу үчүн мааниси, пайдасы чоң экендигин бекем түшүнүүсү зарыл. Ошондо ал үчүн өзүн өзү тарбиялоого бекер убара болуу, убакыт, күчтү кетирүү эмес, өмүрүндөгү эң маанилүү зарыл иш болуп калат. Себеби эртеңки кубанычы, пайдасы, оозуру адамды шыктандырып, кызыксыз, маанисиздей сезилген ишти да маанилүү борчундуу кылат. Жаштарга өзүн өзү тарбиялоо алдына койгон максаттарына жетүү үчүн, асыл санаттар менен эл ичинде жакшы адам, инсан болуу үчүн, өзүндөгү кемчилик каталарды, терс сапаттарды, терс кыял, пейил, мүнөздү жок кылуу үчүн, окуу жайда жамаат, дос, тең-туштар, эл арасында урмат сыйга, кадыр-баркка ээ болуп, ата-энесине рахмат алып берүү үчүн, жакшы билим, өнөр, пейил менен окууда, жумушта, жашоодо ийгиликтерге жетүү үчүн, өзүн да, башкаларды да бактылуу кылуу үчүн, жакшы иштеп, байлык да, бакыт да табуу үчүн, элди сүйгөн, элге сүйкүмдүү адам болуп, эки дүйнө бактылуу адам болуу үчүн, элдин да, Кудайдын да ыраазычылыгына жетүү үчүн зарыл экендигин билүүсү керек. Бүгүнкү күндө өзүн өзү тарбиялоонун өзгөчө зарылдыгы ааламдашуу, маалыматтык коом, вестернизация, базар экономикасына өтүүдөгү карама-каршылыктар, экстремизм, зордук-зомбулук жана башка коомдогу глобалдык өзгөрүү, көйгөйлөр тарбия маселесине, анын ичинен өзүн өзү тарбиялоо маселесине өзгөчө маани берүү зарылчылыгын пайда кылууда. Азыркы учурда тарбияга коомдогу төмөнкү жагдайлар өзгөчө терс таасир берүүдө. Интернет желеси, информациялык технологиялар аркылуу жаштардын аң сезими, жан дүйнөсүн терс маалыматтар, эгоизм, ташкоордук, ыймансыздыкка, кайдыгерлик, уят, ар-намысты четке кагып, акча, пайда, атактылыкка жеке жыргалга умтулуу, калп айтуу, ичитарлык жана башка терс сапаттар каптап, жайылып кетүүдө. Адамдык асыл сапаттарга, адил-ахлак, уят, ыйман, адилеттүүлүк, чынчылдыкка жана башка чыныгы адамдык сапаттарга ишенбөө, шылдыңдап мамиле кылуу жайылып кетүүдө. Адамдык асыл сапаттарга, адил-ахлак, уят, ыйман, адилеттүүлүк, чынчылдыкка жана башка чыныгы адамдык сапаттарга ишенбөө, шылдыңдап мамиле кылуу жайылып кетүүдө. Ошол үчүн жаштарда бул терс таасирлерге туруштук бере турган, аларды бул эпидемия, вирустан сактап кала турган бир туура жол, аларды туура тарбиялап, өзүн өзү тарбиялоо жөндөмүн өстүрүп, сактап калуу, ыйман инсаптуу, ак ниет инсандарды тарбиялоо зарыл. Мектеп жана башка окуу жайлардагы тарбиялык саат, иш-чаралардын азыркы информациялык технология, жалпыга маалымдоо каражаттарынын терс таасирлерине туруштук берип, жаштардын жан дүйнөсүн ээлеп ала албай жатышы, тарбиянын жукпагандыгынын байкалуусу да жаштардын өзүн өзү тарбиялоосунун зарылдыгын шарттоодо. Чындыгында адамгерчиликтүү, гумандуу багыттагы өзүн өзү тарбиялоо гана алардын өз ынанымы, ишеними менен кызыгып аткарылса, ошондо өздөрү жасаганы, эмгектенгени үчүн кымбат болуп, сактап калуусу мүмкүн. Себеби адам өзү жасаган ишти, нерсени этият кылуусу, аны сактап амал кылуусу белгилүү. Жумушсуздук, турмуш шартынын ооругу, ошол себептен ата-энелердин Орусия
жана башка чет жактарга миграциясы, балдардын өзү менен өзү туугандарынын колунда жүрүп калуусу да балдардын өзүн өзү тарбиялоо жөндөмүн өстүрүү зарылдыгын талап кылууда. Себеби балдар туугандарынын колунда, мектепте да ата энесиндей толук тарбия ала албайт, уюштуруу, көзөмөл да төмөндөп кетет. Ошол үчүн да өзүн өзү тарбиялоо өзгөчө зарыл болуп калууда. Өзүн өзү тарбиялоонун багыттары. Биз жогоруда инсандын өзүн өзү тарбиялоосу бул адамдык асыл сапаттарды билип, өздөштүрүп, өзүндө пайда кылып өстүрүүсү экендигин билдик. Бул асыл сапаттар атадан балага, муундан муунга мурас болуп өтүп келаткан адеп ахлактык, ыймандык баалуу сапаттардын, касиеттердин жыйындысы. Мисалы, ак ниеттүүлүк, кичипейилдик, боорукерлик, жөнөкөйлүк, сылыктык, жоомарттык, кең пейилдик, адилеттүүлүк, чынчылдык, уяттуулук, калыстык, токтоолук, сабырдуулук, салабаттуулук, мээримдүүлүк, кайрымдуулук, эмгекчилдик, тарышчаактык, сөздүн өтөсүнөн чыгуу, адамгерчиликтүүлүк жана башкалар. Булар жаштарга ата-эне, мугалимдердин тарбиясы аркылуу кээ бирлери тааныш болсо, кээ бирлеринин элементтери бар болуусу мүмкүн. Элдик педагогика, макаллакап, жомок, уламыштарда да бул сапаттар айтылып, даңазаланып келет. Бирок кептин баары жаштар булардын атын билип, затын билбегендигинде. Бул сапаттарды өздөрүндө өстүрүп, ошолорго амал кылбагандыгында болуп жатат. Ошол үчүн өзүн өзү тарбиялоо процессинде жаштар өзүн өзү таанып билип, үйрөнүү, көнүгүү, адаттануу аркылуу өздөштүрүп, өздөрүндө өркүндөтүүсү зарыл. Жалпысынан өзүн өзү тарбиялоонун эки чоң багытын белгилесек болот. Жогоруда биз атап кеткен адамгерчилик, ак ниеттүүлүк сыяктуу асыл адамдык жакшы сапаттар. Булар адамды адам кылып турган негизги жакшы сапаттар болгондуктан, аларды терең үйрөнүп, жаш көчөттү алып иштеп өстүргөндөй, ар бир адам өзүндө туруктуулук менен өстүрүп баруусу зарыл. Эгер ушул багытта чарчап жалыкпастан үзгүлтүксүз, максаттуу, өзүн өзү тарбиялап барса, адам улуу инсандык даражасына көтөрүлөт жана тарбиялуу жетик адам даражасына жетет. Өзүн өзү тарбиялоонун чоң экинчи багыты бөлүгү бул адам баласында болуучу терс мүнөз, сапат, касиеттерден өзүн арылтып таза болуусу. Башкача айтканда, өзүндө бар жана болуусу мүмкүн болгон терс сапаттарды алар менен күрөшүп, машыгып жоюусу. Эми ал терс сапаттар: кызганыч, көрө албастык, ээн ооздук, текебердик, жалганчылык, ыпластык, чагымчылдык, кыйнатчылык, түркөйлүк, жалкоолук, сыйкалык, пасттык, эки жүздүүлүк, куулук, кекирейгендик, менменсинүү, бийлигине, байлыгына чиренүү, кошоматчылык. Бул терс сапаттарды да ата-эне, тарбияшылардан угуп, китептерден окуган болушу мүмкүн. Бирок көбүнчө жаштар ошол терс сапаттар өзүндө бар экендигин байкабайт. Качан алар бул терс сапаттарга көңүл буруп, алардын моралдык кылмышка кете зыяндуулугун сезгенден кийин, өзүнө жана миңдеген адамдарга, коомго терс таасирин байкагандан кийин, жалпы адамзат, эл бул терс сапаттарды канчалык жек көрүп, жийиркенишин сезгенден кийин чындап өзүндөгү терс сапаттар менен күрөшө баштайт. Мүмкүн ошондо чыныгы өзүн өзү тарбиялоо башталат. Биздин үй бүлө, мектептеги тарбиябызда көбүнчө жакшы сапаттар жөнүндө сөз кылабыз, тарбиялык саат өтөбүз. Ал эми терс сапаттардын зыяны, алар менен күрөшүү жөнүндө жетишерлик сөз болуп иш алып барылбайт. Мүмкүн ошол үчүн да жүздөгөн тарбиялык сааттар өтүлгөн класстарда, группаларда да терс мүнөз сапаттагы жаштар эч нерсе сезбей, уялбай жүрүшөт. Мына ушул биздин тарбиялык ишибиздеги өксүк, кемчилик болсо керек. Булардан тышкары өзүн өзү тарбиялоонун бир топ багыттары бар. Алардын кээ бир өзгөчө маанилүүлөрүн атап кетсек.